БК Медиа каналы тартуулайт. Көпчүлүк сүйгөн мончонун ден соолукка пайдасы жана зыяны. Мончо денени тазалоо үчүн гана эмес, эс алуу, организмди чыңдоо максатында колдонулат. Мончонун пайдалуу жактарын алып карасак, иммунитетти көтөрөт. Жогорку температурада адамдын кан тамырлары кеңейет, ал эми кадимки температурада тарыйт. Андыктан мончонун буулануучу бөлмөсүндөгү 80 градус менен жуунуучу бөлмөсүндөгү 20 градусту улам алмаштыруу менен организм чыңдалат. Бул нерсе иммунитеттин көтөрүлүшүнө чоң жардам берет. Денени өлгөн клеткалардан тазалайт. Суткасына тери клеткаларынын 20% өлүп, ордуна жаңылары пайда болот. Мына ошол өлгөн клеткаларды денеден чыгарып салуу зарыл. Мончодо бууланган денеден өлгөн клеткалар чыгып, тери жумшак, серпилгич, жаш болуп калат. Эгер денеңизге бал сүйкөп алсаңыз, териңиз андан бетер жагымдуу болуп калат. Теринин тешикчелерин ачат. Теринин тешикчелери аркылуу белгилүү бир сандагы кычкылтек адамдын организмине кирет. Мончодогу жогорку температуранын таасиринен теринин тешикчелери ачылат да, андан тер менен кошо организмдеги шлактар чыгып кетет. Мына ушул үчүн мончодон кийин желкеден оор жүк алып койгондой жеңилдик сезилет. Муун ооруларын дарылайт. Ревматизмди, радикулитти, остеохондрозду жылуулук менен дарылары белгилүү. Андыктан мончо бел, муун ооруларын ийгиликтүү дарылайт. Арыктатат. Мончодогу жогорку температура кан айланууну тездетет. Натыйжада май клеткаларына кычкылтектин жетүүсү да тездейт. Мончонун бул жааттагы пайдасы организмдеги зат алмашуу жакшырат, атүгүл целлюлит жоголот. Маанайды көтөрөт. Мончодон кийин жаман маанай менен чыккан же болбосо ачуулуу, бир нерсеге нааразы болгон адамды кездештирүү мүмкүн эмес. Жогорку температура маанайды тез көтөрөт жана жакынкы 2 саатка чейин тери астындагы клеткалар жылуулукту кармап турат. Чарчоону басат. Мончодо чарчоо менен чыңалуу эң сонун жазылат. Дал ушул мончодо гана адам эс алып, жылуулукту организмдин ар бир клеткасы аркылуу сезе алат. Ошондой эле косметологдор бир жолку мончо процедурасы 10 косметикалык каражатты алмаштыра алат деп эсептешет. Мончого барганда төмөнкүлөрдү эске алыңыз. Мончого барганда кара чай, кофе ичүү сунушталбайт. Анткени бул суусундуктардын курамындагы кофеин, танин сыяктуу заттардан организмиңиз жаңы эле тазаланды. Көк чай ичсеңиз болот. Ошондой эле бууга кирип чыккан аралыкта суюктук ичип турганыңыз жакшы болот. Мисалы, ит мурун чайы, чөп чайлар же болбосо жөн гана суу. Суусундук өтө муздак болбого тийиш. Канчалык көп суюктук ичсеңиз, тер ошончолук көп бөлүнүп чыгат да, аны менен бирге ашыкча туздар, шлактар сыртка чыгат. Буу бөлмөсүнө киргенде башыңызга бир нерсе кийип алыңыз. Бууда көпкө чейин отурбаңыз. Бир жолу узак убакыт отурганга караганда бир нече жолу кирген жакшы. Жумасына бир жолу мончого барып турган жетиштүү. Бууга кирерде бир сыйра сууга чайканып алыңыз. Мончого ач карын же тамакка өтө тою алып түшпөңүз. Сөзсүз түрдө алдыңызга шейшеп салып отуруңуз. Мончодон чыгаарда мээлүүн суу менен чайканыңыз. Мончодо косметикалык процедураларды колдонуу өтө ыңгайлуу. Анткени маска менен крем бул учурда териге жакшы сиңет. Мончо шыпыргысы эмне үчүн керек? Мончону шыпыргысыз элестетүү кыйын. Адистердин айтымында мончо шыпыргысынын өз алдынча сыры бар. Ал булчуңдардын тери астындагы клетканын, теринин кан айлануусун тездетет. Организмдин зат алмашуу процессин жакшыртат. Тердин көп өлчөмдө бөлүнүп чыгышын шарттайт. Тери тешикчелеринин жакшы ачылышына жардам берет. Эң негизгиси, шыпыргынын жалбырактарынын курамында бактерияларга каршы касиети бар фитонцид заты жана зат алмашуу процессин жакшыртып, карылыктын алдын алуучу эфир майы бар. Кош бойлуулук учурундагы мончо. Көпчүлүгү кош бойлуу учурда мончого баруу кооптуу деп эсептесе, айрымдары тескерисинче пайдалуу дешет.
ден соолугунда эч кепилдиги жок айым үчүн мончо коопсуз болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү заманда андай адамды кездештирүү кыйын. Андыктан кош бойлуу айым мончого барганда сөзсүз түрдө кан басымы көтөрүлүп же түшүп кетет. Бул болсо түйүлдүккө зыян. Анткени түйүлдүктүн кан айлануусу толук бойдон энесинин кан айлануусунан көз каранды. Айрыкча кош бойлуулуктун алгачкы 3 айында мончого көп барган эне баласынын ден соолугун тобокелдикке салган болот. Кандай учурда жана кимдерге мончого барууга болбойт? Дене табы менен коштолгон сасык тумоо учурунда, жүрөк оорусу барларга, тез муруну канагандарга, бөйрөк, боор ооруларынан жабыр тарткандарга, кан басымы жогору болгондо, астма менен ооругандарга мончо сунушталбайт. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.